Бул кичи стадиондо Алай футбол клубу өздөрүнүн машыгууларын жүргүзүп жатат. Күнүнө эртең менен 10-12 чейин дене тарбия көнүгүүлөрүн жасаса, ал эми түштөн кийин болсо топ аркылуу машыгышып, өздөрүнүн тажрыйбаларын арттырышат. Алдыда Түркменистан футбол командасы менен оюндар бар, ошондуктан бүгүнкү күндө машыгуулары күч абалда уланууда. Эмесе Алай футбол клубунун оюнчулары ошондой эле алдыдагы оюнга карата даяркечилиги кандай болуп атат? Маалымат алабыз. Алай футбол клубунда жалпысынан 26 спортчу бар. Алардын 5 дарбазачы болсо, 21 команда намысын коргогон оюнчулар. Айбек Татанов бул команданы 2013 жылдан бери машыктырып, өзүнүн кеңештерин берип келет. Анын негизги талабы көп эмгектенүү, тынымсыз машыгуу болуп эсептелинет. Анткени команда менен даярдануунун натыйжасында бири-бирин жакшы түшүнүп, өз милдеттерин аныктай алышат. Спортчулардын күнүмдүк тапшырмалары да иреттүү. Белгиленген убакытта машыгууга чыгып, белгиленген мезгилде тамактанууга барышат. Эгерде эртеги оюн боло турган болсо, бүгүнкү күндөн баштап бизде режим сакталат. Бул жердин Чыгыш шаарында жашоочулар дагы, футболисттерибиз бул биздин базабызда жатышып, ушул жерде тамактанышып, оюнга даярданабыз. Ушу саат 9-дарда, 9:30 уже баардыгы укташып, эртеси зарядка чыгып, ушу түштөн кийин уже оюнга даяр болушат. Ильяс Алымов команданын капитаны. Ал ата кесибин улап футбол дүйнөсүн тандаган. Футбол менин жашоом, тапкан наным деген спортчу 19 жылдан бери ушул чөйрөдө. Ал эл аралык оюндарда мүмкүнчүлүгүн сынап көргүсү келет. Курама команда менен Түркменстан, Ливан, Бахрейн менен оюндарда эң жакшы оюнду көргөздүм деп ошол жерде оюндарын жаккан. Ошондой эле мисалы ошо чет мамлекеттеги сборунда ойногон оюндар жагат мага. Башка заграницаларда, мисалы Турцияда же Россияда ойногон пландар бар да. Иншалла ошо агенттерибиз чыгып чалган болсо, ошо заграницада ойногондо пландар бар. Алай футбол клубунда бир нече улут өкүлдөрүнүн жаштары бар. Алар атайын тандалып чакыруу менен келишкен. Алардын бири европалык Аля Силла. Футболчу бул клубдун ишеничи десек да болот. Анткени команда үчүн жан күйгүзүп, жеңишке жетүүдө өз салымын кошуп келет. Да, как, я приехал. Мен 7 жашымдан баштап футбол дүйнөсүнө кириштим. Москва шаарында окууну аяктаган соң, алгач өз өлкөмдө, кийинчерээк Москвада, Тажикстанда, эми мынтип Кыргызстанда оюн көрсөтүп келем. Командабыз абдан ынтымактуу. Быйыл 2-нчи жыл иштешип жатам. Кыргызстан мага жагат. Мен бул жакта өз үйүмдө жүргөндөй эркин элестетем. Досторум да көп. Много друзей, так что у меня все хорошо. Чептен эрдин күчү бек. Мына ушундай оор жүктү, жоопкерчиликти көтөргөн, ошондой эле команданын чеби болгон анын дарбазачысы. Ар бир оюнга чоң милдет менен чыккан клуб дарбазачысы Маратбек команданы уят кылып коюудан коркот. Ошондуктан дайыма машыгуунун үстүндө. 2012 жылдан бери бул команда менен иштеп, ийгиликтерди чогуу багындырышууда. Вратардын иши бул өтө татаал иш. Себеби дегенде жалгыз адам 7 метр воротаны коруш бул чындыгында өтө кыйын нерсе. Туура айтасыз, вратарь деген бул полкоманда айтылат да бизде. Себеби дегенде алдыда нападающийлер гол урбаса, ал эчтеке команда утулбайт да. Акыркы минуттарда вратарь гол торкогон болсо, анда бүт команда жабыркап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн туура айтасыз, вратарь бул полкоманда дейт. Вратарлардын иши өтө татаал иш. Футбол команданын оюнчулары 1 жылдан 2 жылга уланган атайын түзүлгөн келишим менен өз мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүшөт. Жыл аягында жалпы өткөрүлгөн мелдештердин көрсөткүчүн, команда мүчөлөрүнүн ийгиликтерин иликтеп, эгер оюнчу сыноо убагында өзүн мыкты көрсөткөн болсо, командада калуу сунушу киргизилет. Бүгүнкү күндөгү курам күчтүү спортчулардан түзүлгөн. Алардын ич ара ынтымагы, биримдиги жана эң негизгиси шаар намысы үчүн жеңишти багындырабыз деген максаты бир топ ийгиликтерге жетүүгө шарт түзүп берди. Акыркы ийгиликтерибиз бул 2015-жылы, 2016-жылы Кыргызстандын чемпиону болдук. Андан соң кече күнү жакында 3-март күнү Бишкек шаарында супер кубоктун ээси болдук. Ошол бойдон жакында өзүңүздөр билмекчи, 14-мартта Азиатский лига чемпионовдо ойнойбуз. Бул өзүбүздүн Сүйүнбаев атында. Ушул Азиатский лига чемпионовдо жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөрүбүз бар. Биринчи орунду алып, дальше ушул да чет өлкөлөр менен ойногону аракет кылабыз.
14 март күнү шаарыбыздын Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионунда эл аралык турнир өтөт. Алай футбол клубунан шаардыктардын үмүтү чоң. Андыктан бул мелдеште да жердештерибизге ийгилик жылмайышын каалап калабыз. Толкунай Жунус кызы, Уларбек Мужиев, Ару таң көрсөтүүсү.